Бүгүн балдар биз силер менен Түндүк Америка материги менен таанышабыз. Түндүк Америка материги толугу менен Түндүк жарым шарында орун алган. Анын аянты 24 миллион километр квадрат. Четки точкаларын айтсак, четки точкалары түндүгүндө Нью-Йорк чыгсын, түштүгүндө Панама майлыгына жакын Мариатта, батышында Принц Уэльского, ал эми чыгышында болсо Сент-Чарльз точкасы. Бул четки точкалар. Бүгүн биз силер менен материктин ачылышы жөнүндө маалымат алабыз. Материктин ачылышы. Материк качан ачылган, ким ачкан, эң биринчи материкке кимдер барган? Мына ушулар боюнча биз маалымат алабыз. Мындан 1000 жыл мурда Түндүк Америкага, бул жерде Скандинавия жарым аралынан, Европада Скандинавия жарым аралынан Гренландия аралына эң биринчи жолу 982 жылы викингдер барган. Алар батышты көздөй сүзүп отуруп Гренландиянын четине түшкөн дагы биринчи Гренландияга жетишкен. Бирок алар жаңы материк ачкандыгы жөнүндө билишкен эмес. Ушул эле жылы Исландия билебиз, Европада мына уяк чыгышты көздөй. Ушул эле жылы исландиялык Эрик Рыжий деген кишини түрмөдө отурганда, ал киши өлтүрүп койгондугу үчүн колониядан кууп жиберген. Ал Исландияда да турбаш керек болчу, башка жака кетиш керек болчу. Ал бир нече киши менен викингдердин жерине жөнөгөн. Башкача айтканда, ал дагы ушул Гренландия аралын көздөй сүзүп жөнөгөн. Бир нече кыйынчылыктардан кийин ал аралга жетип, ошол аралды Гренландия деп атап койгон. Эмне үчүн Гренландия деп атап койгон? Демек, Эрик Рыжий Гренландия деп атап койгон экен. Гренландия деген исландиялык тилдердин которгондо Гренландия. Бул бизче жашыл жер дегенди түшүндүрөт экен. Жашыл жер деген түшүнүктү берет экен. Исландиялык Эрик Рыжий бир нече жылдар Гренландияда жашап калган. Ал эми Эрик Рыжийдин уулу Лейф деген уулу адам Гренландиядан ары дагы саякатка чыккан. Ал саякатка чыгат дагы деңиз менен сүзүп отуруп Лабрадор жарым аралына келет. Лейф каяка келет экен? Лабрадор жарым аралына келген. Демек, булар Лабрадор жарым аралына чыккан, бирок жаңы материк экендигин булар түшүнгөн да эмес, жана билген да эмес. 1492 жылы 12 октябрда Христофор Колумб
Индияга барам деп Американын жээгине түшкөн. Ошондуктан Америкада жашаган жергиликтүү калктын баардыгын Христофор Колумб Индияга келдим деп индеецтер деп атап койгон. Мына бул ачылышы жөнүндөгү маалымат. Кийинки биздин маалыматыбыз бул Миссисипи дарыясы жөнүндө маалымат алабыз. Миссисипи дарыясы. Миссисипи дарыясы. Бул биздин кийинки подтемабыз. Картаны карасак, Миссисипи дарыясы Американын түндүгүнөн түштүгүн көздөп келип, Мексика булуңуна куят. Батыштан мореки жердеги куймасынан, башатынан куймасына чейин Миссисипинин узундугу 6300 километр. 6300 километр. Эң чоң куймасы бул Агая куймасы. Эң узун куймасы бул Миссури бул Кордильер тоосунун батыш жээгинен башталат. Жана эң суусу мол дарыясы бул Джефферсон. Мореки дарыя бул Джефферсон дарыясы. Мына Агая, Джефферсон жана Миссури биригип келип, Миссисипи дарыясын түзөт экен. Эми бул Миссисипи дарыясынын өзгөчөлүгү эмне? Эң биринчи өзгөчөлүгү бул 10 штатты басып өтөт экен. Түндүктөн түштүккө 10 штатты басып өтөт экен. Экинчи бир өзгөчөлүгү Миссисипи дарыясында 42 платина курулган. Башкача айтканда, бул жерлерге эмне курулат? Албетте ГЭСтер. Эң чоң гидроэлектростанциялар курулат экен. Биздин кийинки дагы бир кызыктуу ала турган маалыматыбыз бул Америкадагы өлүк өрөөнү жөнүндө маалымат алабыз. Кайсы өрөөн жөнүндө маалымат алат экенбиз? Өлүк өрөөнү. Өлүк өрөөнү бул Калифорния мына бореки жерде орун алган. Калифорния менен Невада штатынын ортосунда орун алган. Өлүк өрөөнү бул Америка Кошмо Штатынын улуттук корголуучу жайы. Эмне үчүн өлүк өрөөнү болсо дагы улуттук корголуучу жайга айланган? Анткени бул жерде жаратылыштын уникалдуу, эч бир кайталангыс жаратылыштын кубулуштары болот биринчиден, жана жаратылыштын составдык бөлүктөрү бар экен. Өлүк өрөөн деген атты 1849 жылы ушул өрөөнгө көчүп келгендер атап койгон. Эмне үчүн өлүк өрөөнү деп аталат? Эң биринчи бул өсүмдүк өспөйт, мына карагыла. Өскөн өсүмдүктөрдүн бүт баардыгы тең өлүп калат экен да. Эмне үчүн өлүп калат? Анткени бул жерде буулануу көп болгондуктан, буулануу болгондо бул жерде туз пайда болот. Тузга өсүмдүк өспөйт. Бул жерде өсүмдүктөрдүн жоктугу, дээрлик жоктугу. Экинчи өлүк көлү дегени бул жерде мындан бир нече жылдар, ондогон жылдар мурда алтын казылып алынчу. Силер билесиңер, алтын казылган жерде сөзсүз чыр чатак көп болот дагы. Бул жерде алтынды талашуунун натыйжасында көптөгөн кишилер набыт болуп каза болгон.
Үчүнчү дагы бир себеби өлүк көлү. Бул жерде, бул сүрөттү карасаңар, таштар өзүнөн өзү дайыма жылып жүрөт. Таштар жылып жүрөт. Эмне үчүн жылып жүргөндүгү жөнүндө көптөгөн окумуштуулар изилдөө жүргүзгөн, бирок анын себебин таптакыр таба алган эмес. Таштардын жылып жүргөнүн алар каяктан билет? Демек, таштардын жылып жүргөнүн. Эгерде таш мурунку күнү бул жерде болсо, эртеси өзүнүн аркасынан из калтырып бул жерге жылат. Мына ушундай көптөгөн таштардын жылып жүрүүсү бул өлүк көлүндө көп байкалат экен дагы. Мунун жообун азыркыга чейин бир да окумуштуу изилдеп таба элек. Бирок бир гана америкалык окумуштуу аял бул атмосфералык циркуляциянын негизинде жылып жүрөт деген гипотезаны коюп жатат. Бул болсо гипотеза болуп эсептелинет экен. Мына бүгүн балдар биз Түндүк Америка материгинин айрым географиялык бөлүктөрү менен тааныштык.